3-декабрь бүткүл дүйнөлүк мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын күнүнө карата Кыргызстандын белгилүү ырчы айымы Анжелика Кайратовна биздин күчтүү балдар аталышындагы кайрымдуулук кечесин өткөрдү. Майрамдык кечеде концерттик программа жана 7 облустан 400гө жакын балдар ата-энеси менен сый тамакка чакырылды. Бул иш-чарага кимдин чакыруусу менен келип калдыңыз дегеле жагып атабыз сизге. Алдыда эмнелерди күтүп атасыз бул иш-чарадан? Айта кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Мен Нурайым, өзгөчө баланын энесимин, мен дагы. Шүгүр бардыгы аябай өз ордунда, аябай эмеле улуу деңгээлде өтүп атат. Албетте бул менен бирге Анжелика биздин ырчы кызыбыз, биздин элдик эмебиз, алдыга энелерди багыт берип, умтулууга эме кылып, поддержка кылып эме кылып жүргөн, жардам берип жүргөн ырчы айымыбызга да рахмат, Анжелика Кайратовна. Саламатсыздарбы? Биз Балыкчы шаарынан келдик. Анжелика Кайратовнанын бул биринчи жолу деле эмес, бул көп эле жолу кайрымдуулук концерттерин, кайрымдуулук кечелерин, иш-чараларын көп жүргүзө турган эң активдүү айымдардын бири. Ага ден соолук жана ишинде ийгиликтерди каалап кетмекчимин. Бул иш-чарага ким менен келдиңиз? Мен уулум Ахматбеков Нурислам менен келдим. Рахмат сизге. Биздин эне эмгеги кайрымдуулук кому деген бар. Ал жакта жыл сайын Анжелика эжеке биз менен чогуу ырдап концерттерге катышып жүрөт. Биздин уюштурган концерттерге Индира Исаевнан ошол жактан биздин директорубуз аркылуу бизди ошо фонддун балдарынын анча-мынчасын бияка чакырган, ырдап кеткиле, конок болуп кеткиле деп. Анжелика эже ар дайым ушундай балдарды колдоп, ар дайым кайрымдуулук иштерди аябай көп өткөзөт Кыргызстанда. Эң мыкты айым десем жаңылышпайм. Кечени көрккө бөлөгөн кыргыз эстрадасынын белгилүү ырчылары Анжеликанын кайрымдуулук иштерин колдоп, жаш балдарга белектерин тапшырышты. Эми негизи кайрымдуулук ар дайым ар бир адамга бул соопчулук, аны көп эле чакырышат, жасап жүрөбүз. Анда санда кайрылып калышат. Эч качан ага баш тарткан эмеспиз. Анан бүгүн баягы Бермет Төлөгөнова менен кезикмекпиз. Ошондон капыстан келип калгандыктан биринчи жолу ушундай чоң акцияга катышып атам. Анан дароо ушу идея пайда болду да, эч ким каршы болбойт, кинотеатрлар менен сүйлөшсөк болот, режиссерлор макул болот. Балким жума сайын бир маалда ушинтип чогултуп алып кино, жаңы кинолорду көрсөтүп турсак, мен оюмча эмнеге болбосун. Анан менин биринчи чакыруум ошол мына Боз Салкын 2ге азыр байланыштап, Боз Салкын 2-ни көрсөтсөк болот, анан Сагынбай Манашчыны көрсөтсөк болот. Мен башкаларга деле кайрылсам, мен оюмча бул аябай жакшы идея. Манас кинотеатр менен сүйлөшүп, ушундай мүмкүнчүлүк чектелгендерге бир маал көрсөтүп туруу эмне себептен болбосун. Азыркы убакта кичине 1-2 жыл мен бизнес менен алек болуп, негизи кайрымдуулук эмес концерттерге чыкпай калдым. Буюрса 1 ай болду, буюрса кайра чыгармачылык үстүндө иштеп жүрүп, азыр албетте бүт концерттерге чыгып, жаңыларды, жаңы эмгектерди тартуулайм буюрса. Кесиптешиңиз Анжелика Кайратовнанын кайрымдуулук иштерин байкап көзү күтүп турасызбы? Албетте Инстаграмдан байкап турабыз. Бирок жакында эле бир 5-6 күн болду. Инстаграм баракчамды хакерлер взлом кылып, 6 ай Инстаграм баракчам жок болчу. Ошон үчүн 7 күндө болду, кайра подписка алып, Анжелика менен тойдон көрүшүп, ушундай концерт болот деп, албетте келем, колдоп, ырдап, жарып кетем деп айтканда Анжелика. Буюрса негизи мына жалпы эле азыр чыгармачылык менен бир гана чыгармачылык менен алек болуп, кайра шоу бизнеске келдим. Саламатсыздарбы? Бул иш-чарага болсо Анжеликанын байланышып келип калдык. Анткени ушул биз негизи эле ар дайым ушундай балдарга иш-чара болгондо сөзсүз барабыз. Негизи Анжелика эжесинин проектерин ар дайым колдогонго аракет кылабыз. Анткени чынды эле айтыш керек, көптөгөн ушундай проекттерди уюштуруп келет. Причем жакшы, ийгиликтүү уюштуруп келет. Ошондуктан
биз да өзүбүздүн кесибибиздин милдетибизди аткарып келебиз деп милдетибизди аткарып келип ырдап балдардын көңүлүн көтөргөнгө келдик. Саламатсызбы? Алгач бул иш-чара менен куттуктайбыз сизди. Анан дагы кайрымдуулук бул алгач сиз үчүн эмне? Кыскача айта кетсеңиз. Бала кезден эле белек бергенди жакшы көрөм. Анткени бул сезимдер аябай толкундатат адамды. Белегим жагатпы, кандай болот деп ошону белекти берип атканда адамдын эмоциясын карайсың, ал кубанса, экесе кубанат экенсиң. Бул мен бала кезден бери калса керек. Анткени сюрприз жасаганды аябай жакшы көрөм, жакындарыма, досторума. Бирок ойлоп турмун, ушундай келечекте көптөгөн балдарга, көптөгөн элиме бир жардам бере турган бир инсан болом деп ойлогон эмесмин. Көрсө кичинекей эле жеп аткан аныңды бөлүшсөң эле, ошол нерсенин берекесине дагы береке кошулуп, ошол кайрымдуулугу көп адамга жетет экен. Быйыл биз ушул 6-жылы Нурбулак фонду менен биргеликте концерт уюштуруп атабыз. Булардын сунушу болгон. Анжелика биздин мамалар эч жакка бара албайт, балдары менен барса же кафесине киргизбейт деп мен атын айтпай эле коеюн. 3 жыл мурун бир тойкана ДЦП балдар кирсе, биздин ресторанын статусу түшүп калат деп балдарын киргизбей койгондо аябай ыйлагам мен. Ошондон бери жүрөгүм муздап калган. Ошол ресторанын ээсине эгерде тойго мен чакырып калса да ал жака барбайм. Негедир көңүлүм түшүп калгандай чыгып. Ошондуктан эшигибизди бардык инсандарга ачышыбыз керек деп ойлойм. Кайрымдуулукта жарышалык, кайрымдуулукта лидер бололук дейт элем. Тилекке каршы албетте мамлекет жетишпей жатат бардыгына жардам бергенге. Бирок биз барбыз. Активдүү эл бар. Жардам берем, бирок кантип берем, каяка берем деген инсандарга биз мындай жол көрсөтүп атабыз. Келгиле, жамаат менен биргеликте деп ошондуктан элим аттуу кайрымдуулук фондумду бүгүн стартка берип, бүгүн аерде 200 биздин катталуучулар бар. Ошол эле менин командам, досторум, курбуларым, ошолор менен биргеликте акча чогултуп, реабилитациялык кабинет ачып атабыз. Балдарыбыз массаж алса депчи. Жакшы. Мурунку жылдары дагы ушул Бактылуу айым фонду менен дагы биргеликте сонун бир концерт уюштургансыздар. Анан бул демек анын уланды сыгылып кетсе болбойбу? Сөзсүз түрдө жаңы фонд ачуу зарыл беле негизи. Бактылуу айым деген бренд бул өзүнчө долбоор катары калды. Биз аны парфюмга чыгардык. Бактылуу айым деп энелерге арналган. Бирок пандемияда биз бир гана апаларга эмес, аталарга жардам бердик. Эми мырзаларга дагы жардам берип атабыз да. Ошондуктан элимде эле жалпы элге арнадык. Чет мамлекетте азыр операцияга акчасы жетпей жаткан мамалар бизге кайрылып атат. Биз бул жактан эптеп чогултуп, эптеп бул жакка алып келгенге аракет көрүп атабыз. Карыздарын жаап берип атабыз. Эми адам эгерде аракет кылса болот экен. Кептин баары эле сен өтө бай, миллионер, же бир укмуш атаң бай болуш керек эмес экен кайрымдуулук жасаш үчүн. Бул мен миллиардермин. Ишенбесеңиз дагы мен айтат элем. Аллах Таалам мага ушу эки көзүмдү миллионго коюп бериптир. Оозумду, тилимди, колумду, бутумду, чыпалагым сынса дагы азыр мен миллионго кайра ордуна кое албаймын. Азыр мен өзүм темирлер менен кармалып турам. Ошол сыноодо мен түшүндүм. Аллах Таалам ошол мени адамдардын ооруп атканын жон терisi менен дагы сезип, дагы көбүрөөк кайрымдуулук жасасын деген бир сыноо болду болуш керек деп. Ошондуктан мен ушул ооруп аткан инсандарга, каралап жаткан адамдарга аябай ыраазымын. Башымды ийип, ыраазычылык билдирип, ошол майрам ушулар үчүн. Жакшы. Мисалы бул фонд тууралуу дагы маалымат бере кетсеңиз, качан ачылды жана канча киши эмгектенет ал жакта, анан дагы келечеги кандай бул фонддун, андан сырткары спонсорлорду да балким чакыра кетсеңиз болот учурдан пайдаланып. Ыраазычылыгымды ушул аксы дагы биздин мекендешибиз Москвада жашайт экен. Азыр бизде списогу менен бар $500 салып жүрүптүр. Жөн эле Инстаграмдан көрүп, ошого аябай ыраазымын. Пандемияда дагы мисалы чет мамлекеттен көп жарандар жардам берген да, аябай көп акча. Бардык ошол список тизмек, элим деген биздин ошол кыймылыбызда, фондубузда азыр өтүп атат. Жөн эле жардам берип койсоң көрүнбөй калат экен. Көрсө аны дагы биз мындай өткөрүшүбүз керек экен отчету менен. Ар бир келген тыйын бул аманат. Ошону туура колдонуп, туура кетиришибиз керек. Эми көп деле баягы бирөө келип чоң акча берген жок. 2000 сомдон, 3000 сомдон, 5000ден, 10.000 сомдон менин эле тегерегимдеги эле курбуларым берип атат. Мен баары эле кээде мынтип урушуп коюп атам. 2-3 күн кафеге барбай тургулай эми 2000 сом алып келди элечи мындайча айтканда. Алып келди эле мен көргөндөр бул кайрымдуулукка акча алганы келатат дешет да. Бирок чын жүрөгү менен беришет. Бүгүн курбуларым мага айтпай эле толтура оюнчук алып келиптир.
ошентип аябай ыраазымын. Бирөө башташ керек экен бир нерсени. Элим кайрымдуулук фонду бүгүнкү күндөн баштап баардык кайрымдуулукка муктаж инсандардын баардык тизмесин каттоого өткөрөт. Ал жерде мен жалгыз иштейм жана менин бир гана эжекем эле иштейт. Ал деле сырттан келип Анжелика жардам берем деп атат. Тилекке каршы кайрымдуулукта өз ыктыяры менен келип иштейм деген адамдар жокко эс экен. Ошондуктан эгерде кимдир бирөө ушундай кайрымдуулук фонддо мен жүрөм, иштейм, алып барам десе, келиңиздер. Мен аябай муктажмын ушундай иштейм деген адамдарга, эркеги болсун, айымы болсун, ушул фондду сиздер иштетиңиздер, мен жардам алып ушундый концерт уюштуруп турайын. Биз көп болушубуз керек да, мен жалгыз жетишпейм. Баарыңыздарга рахмат.